Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги балдарга карата сексуалдык зомбулуктун алдын алуу боюнча маалыматтык сабакты сунуш кылат. Мыйзамга ылайык 18 жашкага чыга элек адамдар бала деп эсептелет. Биз бүгүн буларды биле алабыз. Асылуу деген эмне? Балдарды сексуалдык зомбулуктан кайсы мыйзамдар коргойт? Биз коопсуздук эрежелери жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгер зомбулук болсо, эмне кылуу керек экендиги жөнүндө билебиз. Жана биздин өлкөдөгү жардам берүү кызматтары жөнүндө сүйлөшөбүз. Сексуалдык асылуу сексуалдык кол салууга абдан окшош. Ал коркуу жана дүрбөлөңгө түшүү менен коштолушу мүмкүн. Асылуудан кийин биз өзүбүздү көпкө чейин жагымсыз же басынган абалда сезебиз. Мунун баарын түшүнүү үчүн келгиле видеоролик көрөлү. Сексуалдык асылуу деген эмне? Кыргыз Республикасынын мыйзамы 4 август 2008 жыл номер 184. Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзамы. Сексуалдык асылуу бул адамды басмырлоочу жана шылдыңдоочу сөздөр же дене бою аркылуу билдирилген аракеттер. Бул сексуалдык тамашалоолорду, комментарийлерди же жаңсоолорду камтыйт. Орунсуз сунуштар. Кимдир бирөө жөнүндө сексуалдык ушактарды жеке, интернеттеги тексттер аркылуу, дааратканалардын бөлмөлөрүнүн дуалдары же башка коомдук жайлар аркылуу таратуу. Орунсуз сексуалдык сүрөттөрдү жана видеолорду көрсөтүү. Кимдир бирөөгө тийүү, кысуу, чымчылоо. Эгер силер сексуалдык зомбулукка кабылсаңар, буга силер күнөөлүү эмессиңер. Көңүл бурбай коюу сексуалдык асылууну жасагандарды токтотпойт. Мындай жүрүм-турумга жол жок экенин түшүнгөндөй кылгыла. Токтот, бул сексуалдык асылуу деп айткыла. Сексуалдык асылуу жөнүндө ишенимдүү чоң адамга айткыла. Бул ата-энелер, мугалимдер, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү, дарыгер же башка чоң адам болушу мүмкүн. Кыздар, келгиле, бул жөнүндө билдирели, айталы. Кыздар асылууга кабылуусу мүмкүн. Коомдук транспортто, мектепте, дүкөндө, көчөдө же башка жерлерде. Эсиңерден чыгарбагыла. Эгер силер асылууга кабылсаңар, анда буга силер күнөөлүү эмессиңер. Эгер силер сексуалдык асылуудан жабыр тартсаңар, буга сөзсүз түрдө чара көрүшүңөр зарыл. Эгер эч бир чара көрбөсөңөр, анда бул терс зыяндарга алып келиши мүмкүн. Өзүңөр ишенген чоң адамга баргыла жана жардам сурагыла. Эгер силерге бул темада сүйлөшүү жагымсыз болсо, эмне болгонун жазгыла жана мектептин ишенимдүү билдирүү жашыгине катташтагыла. Ишенимдүү чоң адамдар
Силердин ата-энеңер апаңар же атаңар боло алышат, бирок алар башка адамдар дагы болушу мүмкүн. Мисалы улуу эжеңер, кошуна эжеңер, тайэжеңер же апаңардын курбусу. Ишенимдүү чоң адамдар силердин мугалимиңер, мектептин психологу, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү, дарыгер же башка чоң адам болушу мүмкүн. Бир сөз менен айтканда, булар силер ишенген чоң адамдар, жана силер аларга баарын айтып бере аласыңар. Себеби алар силерге ишенишээрин жана жардам көрсөтүшөрүн билесиңер. Азыр болсо, бул сүрөттөгү кыймылды карагыла. Силер үчүн мындай ишенимдүү адам ким экендигин ойлонгула жана аныктагыла. Аныктадыңарбы? Ал адамдын атын эстеп калгыла жана оор кырдаалдарда ага кайрылгыла. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жашы жете элек өспүрүмдөрдү зомбулуктун жана сексуалдык кол салуулардын баардык формаларынан коргоону караштырат. Биздин өлкөдө баланын эң мыкты кызыкчылыктарын камсыз кылуу принциби иштейт. Балдардын укуктарын коргоо биздин өлкөнүн конституциясында, балдар жөнүндө кодексте жазылган. Балдарга карата зомбулук жасагандыгы үчүн жоопкерчилик жазык кодексинде, жоруктар жөнүндө кодексте, ошондой эле Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамында бекитилген. Сексуалдык зомбулук бул чоң адамдын баланы анын макулдугу менен же макулдугу жок түрдө чоң адам менен, андан жашы улуу курактагы бала менен же аны менен жаш курагы бирдей бала менен сексуалдык мүнөздөгү баардык аракеттерге тартуусу, ошондой эле порно сүрөттөрдү көрсөтүүсү. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын баяндамасында биздин өлкөдө сексуалдык зомбулуктан жабыр тарткан жашы жете элек өспүрүмдөрдүн 80% ага тааныштары жана туугандары тарабынан кабылышкандыгы айтылат. Бул абдан маанилүү маалымат болуп эсептелет. Себеби зомбулукту бир гана чоочун адамдар жасашат деген көз караш калыптанып калган. Мунун жыйынтыгында сексуалдык зомбулук коркунучуна анчалык маанилүү баа берилбей келе жатат. Жашы жете элек өспүрүмдөр зордуктоо жана башка жыныстык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазык жоопкерчилиги 14 жаштан баштала тургандыгын билүүлөрү керек. Менин атым Айнура, мен 11 жаштамын. Актан деген иним бар, ал 8 жашта. Иним экөөбүз туш болгон окуя тууралуу айтып берейин. Бир жолу иним экөөбүз короодо ойноп жүргөнбүз. Бир киши жаныбызга келип, биз менен ойной баштаган болчу. Дүкөндөн балмузда калганы барып келели деди. Биз макул болуп чогуу бардык. Андан кийин ал мени каралбаган имараттын арасына алып барып, уят нерселерди жасата баштады. Айткандан уялам. Мен ыйлап кыйкыра баштадым. Ал мени коркутту. Эгер мен жаагымды жаппасам, иниме да мага жасатканды жасатам дегенинен унчукпай калдым. Биз коркуп турдук. Кимге кайрылып, эмне айтарыбызды билбей калдык. Бул тууралуу ата-энем айткандан да корктум. Бир жолу эжейибиз балдарга карата жыныстык зордук тууралуу айтып берди. Кээ бирөөлөр балдардын денесин жыныстык канааттандыруу үчүн пайдаланышат деп айтып берди. Ошондой эле Кыргызстанда 111 балдардын ишеним телефону деген борбор иштей тургандыгын айтып берди.
ал жерге балдар кайрылса болот экен. Борбордун адистери балдарга психологиялык жана укуктук жардам көрсөтүшөт экен. Мен эжейиме болгонун болгондой айтып бердим. Ал дароо милицияга чалып, мен айткандын баарын айтып берди. Ал наадан дароо кармалды. Балдар да, ата-энелер да баланын денесине эч ким колунун учун тийгизгенге акысы жок деп эжейим айтты. Кошуна, тууган, бейтааныш адам болобу, мага жакпаган нерсени надандык кылып жасатууга акысы жок. Келгиле, зомбулуктан сактанууга жардам бере турган коопсуздук эрежелери жөнүндө сүйлөшөбүз. Чоочун машинеге олтурбагыла. Айдоочу эшикти кулпулап, жана силерди өзү каалаган тарапка алып кетиши мүмкүн. Чоочун адамдар берген тамактарды жана суусундуктарды ичпегиле. Кара ниеттүү адам аларга силерди өзүңөрдү коргой албаган абалга алып келе турган баңги заттарын же психотроптук заттарды кошуп коюшу мүмкүн. Подъездге же лифтке кирүүдөн мурун эки жакты карагыла жана чоочун эркек адамдар менен чогуу кирбегиле. Интернетте коопсуздук эрежелерин сактоо зарыл. Интернет аркылуу өз дарегиңерди, окуган жериңерди, телефон номуруңарды бербегиле. Социалдык түйүндөрдөн таанышкан адамдар менен жолукпагыла. Эсиңерден чыгарбагыла. Биз интернетке койгон маалыматтарыбызга өзүбүз кожоюндук кыла албай калышыбыз мүмкүн. Кара ниет адамдар биздин сүрөттөрүбүздү бизге зыян келтирүү үчүн колдонуулары мүмкүн. Мейли ал тууганыңар болсо дагы, эркек адамдар менен жалгыз калбагыла. Эсиңерден чыгарбагыла. Жашы жете элек өспүрүмдөргө карата сексуалдык кол салуулардын 80%-ын алардын тааныштары жана туугандары жасашат. Эгер ата-энеңер үйдө жок кезде силерге тууган же кошуна эркек адам келсе, силер аны ата-энеңерге кабарлабай туруп үйгө киргизбешиңер керек. Силердин дене боюңарга, силердин өзүңөрдүн жеке уруксаатыңар жок, жакындаганга эч ким укуктуу эмес. Мисалы, силерди кучактаганга же өпкөнгө. Эгер силерге жагымсыз нерселер болсо, айткыла. Сылык эмес болуп көрүнүүдөн коркпогула. Жок, кет, ачык айт. Эрежесин эсиңерден чыгарбагыла. Асылууга жооп катары жок деп айткыла. Ал адамдан тезинен кеткиле, алыс болгула, качкыла. Эч нерсени тактаганга же талашканга аракет кылбагыла. Жана болгон окуяны өзүңөр ишенген чоң адамга айткыла. Силер ал ким экенин эстеп калдыңарбы? Келгиле, купуя, ичибиздеги жашыруун сырлар жөнүндө сүйлөшөлү. Купуя, жашыруун сырлар бул сырды сактоо. Тактап айтканда, аны баарына эле айта бербөө мүмкүнчүлүгү. Жакшы купуя сырларды жамандарынан бөлгөнгө үйрөнгүлө. Жакшы купуя сырлардын зыяны жок. Ал эми жамандары азаптануу, жагымсыздык алып келет. Жашыруун купуя сыр силердин тынчыңарды алса же жан дүйнөңөрдү оорутуп, кыйнаса, бул тууралуу өзүңөр ишенген чоң адамга айтуу зарыл. Жаман купуя сырды бузуп, ачык айткандан коркпогула. Себеби бул силердин коопсуздугуңарга тиешелүү болушу мүмкүн. Мисалы, чоң эркек адам
чоң апаңардын туулган күнүнө карата күтүлбөгөн белек уюштурула тургандыгын айтса, жана аны кыздан муну купуя сыр катары жашыруун сактоосун суранса, анда бул жакшы купуя сыр. Аны сактоого болот. А эгерде кыздан жакын тууган байке ага жыныстык мүчөлөрүн көрсөтүүгө, көндүрүүгө аракет кылса, жана бул жөнүндө эч кимге айтпоону суранса, бул жаман купуя сыр. Бул жөнүндө сөзсүз түрдө айтуу керек. Кыздар үчүн 5 коопсуздук эрежелери. Биринчи эреже: менин дене боюм мага тиешелүү. Эгер кимдир бирөө мени кучактоону же өбүүнү кааласа, мен жок деп айта алам. Мен алардын колун силкип сала алам же кол шилтей алам. Экинчи эреже: менин ишенимдүү адамдарымдын айлампасы. Бул менин ишенимдүү 5 чоң адамым. Мен бул адамдарга бардык нерселерди айтам, себеби алар мага ишенишерин билем. Талкууга алышпайт жана жардам беришет. Апам, тайжем, чоң апам, мугалим, жашы жетилик өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү. Эгер мен тынчсызданып жатсам, коркуу, чочуу же өзүмө өзүм ишенбеген сезимдерге кабылсам, ишенимдүү адамдардын арасынан кимдир бирөөгө мен өзүмдө мындай сезимдер болуп жаткандыгын жана эмне үчүн өзүмдү ушундай сезип жатканымды айта алам. Үчүнчү эреже: коркунучтун белгилери. Эгер силерде жагымсыздык пайда болсо, силер корксоңор, катуу тирдесиңер, калтырап жатсаңар, ичиңер ооруп жатса же жүрөгүңөр катуу согуп жатса, демек силерге дене боюңар коркунуч жөнүндө алдын ала белги берип жатат. Эгер мен ушул сыяктуу нерселерди өзүмдө сезип жатсам, анда бул жөнүндө дароо ишенимдүү адамдардын арасынан бирөөсүнө айтам. Төртүнчү эреже: дене бойдун жыныстык бөлүктөрү. Менин дене боюмдун жыныстык бөлүктөрүнө эч кимдин жакындаганга акысы жок. Менден эч ким өзүнүн дене боюнун жыныстык бөлүктөрүнө жакындоону сураганга акысы жок. Жана мага дене бойдун жыныстык бөлүктөрү тартылган сүрөттү эч ким көрсөтпөшү керек. Эгер булардын бирөө мага карата жасалса, мен өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдын айлампасындагы чоң адамдардын бирөөнө дароо билдиришим керек. Бешинчи эреже: жаман купуя сырлар. Мени өзүмдү жаман же ыңгайсыз сезүүгө мажбур кылган купуя сырларды мен эч качан жашыруун сактабашым керек. Эгер кимдир бирөө менден өзүмдү жаман же коопсуздукка эмес сезүүгө мажбур кылган купуя сырларды жашыруун сактоону суранса, мен муну дароо өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдын айлампасындагы чоң адамдардын бирөөнө билдиришим керек. Ата-энелер, балдарыңар менен сүйлөшкүлө. Кыздарга коопсуздук эрежелерин үйрөткүлө. Бул суроолор боюнча бул номурлар аркылуу адистерге кайрылсаңыз болот. Эгер силер зомбулукка күбө болсоңор, эмне кылуу керек? Эгер силер зомбулукка күбө болсоңор, четте карап турбагыла, милицияга чалгыла, болуп жаткан окуяны телефонго тарткыла, жана 112 кызматына жөнөткүлө. Эч күмөн санабастан жардамга чакыргыла. Эгер зомбулук болсо, дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Болуп өткөн окуя жөнүндө өзүңөр ишенген чоң адамга айткыла. Милицияга же медициналык мекемеге кайрылгыла. Кылмыштын издерин, кийимдерди, ич кийимдерди сактап койгула. Соттук медициналык экспертизадан өтмөйүнчө жуунбагыла. Эсиңерден чыгарбагыла. Зомбулуктан кийинки алгачкы 72 сааттын ичинде дарыгер ВИЧ-тин, жыныстык жол менен жугуучу оорулардын жана күтүүсүз кош бойлуулуктун алдын алууга жардам берет. Көйгөйдү жана коркууну өзүңөрдө сактабагыла.
жардам берүү кызматтарына кайрылгыла. Силерди угушат жана жардам беришет. 102, 111, 112 телефондору боюнча жардам көрсөтүү кызматтары күнү-түнү жана акысыз түрдө иштейт. 112 Кыргызстан жана мой участковый инспектор милиции мобилдик тиркемелерин орноткула. Алар силерге оор кырдаалдарда жардам беришет. Мой участковый инспектор милиция мобилдик тиркемесинен силер милициянын жакынкы бөлүмдөрүнүн даректерин, телефон номерларын, арыздардын үлгүлөрүн, ошондой эле кантип кылмыштын жабырлануучусу болуудан сактануу керек экендиги жөнүндө пайдалуу маалыматтарды таба аласыңар. Кыргызстан мобилдик тиркемесин жүктөп алыңыз. Ал өзгөчө кырдаалдар учурунда жана укук бузган окуялар жасалганда ыкчам чара көрүү кызматтарынан жардам алуу убактысын кыскартат. Мобилдик тиркеме аркылуу сиз бардык кризистик абалдар жөнүндө, анын ичинде зомбулук жана кыз ала качуу тууралуу аудио же видео билдирүү жөнөтө аласыз. Мобилдик тиркемеде чукул кырдаалдар жана зомбулук учурунда эмне кылуу керек экендиги тууралуу кеңештер жана сунуштамалар жеткиликтүү чагылдырылган. Биз ар бириңиздерге кечиктирилгис жардамды камсыз кылабыз. Сексуалдык зомбулукка орун жок. Аны ким жасагандыгы маанилүү эмес. Силерге мектептин психологу, мугалим, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү, медициналык кызматкер, ошондой эле силер өзүңөр ишенген чоң адам дайыма жардамга келишет. Видео сабактын үстүнөн иштешти.